Туугандар, таксопарк эксперт ушул жерде номерди калтырып коем. Кыргызстан боюнча любой жерден улап берет Яндекс Таксиде. Ушул айтып өтүп кетейин. 2% болбосо ар бир заказдан 4 сом. Ал деле жакпаса көзүнө 55 сом туугандар. Таксопаркта өтө бонустары көп. Переведи друга деген бонустары бар. 1000 сом берет, если досуңузду чакырсаңыз. Ошондой условиялары бар. Кыргызстан боюнча любой жерден улап берет. Ушул номерге чалгыла, WhatsApp'тан жазгыла. Адамдар көп айтыптыр да, шаха сен Москвадан Кыргызстанга келип калдың, патриот эмессиңби? Эмне калпак кийбейсиң? Кыргызстандыксың, патриот эмессиңби? Калпак кийбейсиңби деп көп мага сурайт. Ошол сөздөрдү комменттерге көп жазат. Туугандар, мен бир сөз айтайын. Калпак кийип адам патриот болуп калбайт. Патриот жүрөктө болот туугандар. Ал мен калпак кийсем деле сразу патриот болуп калбайм да. Жүрөгүмдө Кыргызстанбы, ошол жетет мага. Жүрөк Кыргызстан болсо любой нерсени кылса болот. Ал калпак любой адам кийип кое берет ал. Ушул мына Кыргызстанга келдим 3 ай болду туугандар, Москвада жүрүп. Мага келип канча адамдар менен жолуктум, Кыргызстандык канча адам мени тааныды. Шаха сага бир калпак кийгизип коеюн дегендер бир көргөндө мен кандай адамсыңар эй? Москвадан келдим деп адеше кылып калпак 100 сом эле турат, 200 сом менен 200 сом турат. Кеп кийгизип койсо болот эле. Но туугандар, мен айтам го, калпак алып кийип ала берем мен базардан өзүм. Но жүрөгүмдө болбосо калпакты не кылам кийип турбабы? Главное жүрөктө болсо все ошол жетет. Ошол нерсени көбү жазыптыр, ошону бир силерге айтып өтүп кетейин дедим. Туугандар, мен жүрөгүмдө Кыргызстанбы, все калпакты кийемби, кийбеймби, самый главный ушул жерде бар. Все ошондой. Так, туугандар, азыр не кылабыз? Силерге көптөн бери такси боюнча видео тарта албай атам, жаңы видеолор чыга албай атам, эски видеолор чыгарып коюп атам. Неге? Бошобой атам туугандар. Жумуштар, стройкалар кылып, өзүмчө бошобой атам да. Кыргызстанда ушундай тынбайт экенсиң да. Эски кийим кийип алып, жыгыртык кроссовканы кийип жүрө берет экенсиң туугандар. Ошондой болуп атат. Азыр силерге үйдө эмне өзгөрүштөр бар? Азыр таксиге чыгабыз туугандар. Иш кандай болуп атат? Ошолор бир силерге тартып өтүп кетейин. Туугандар, Кыргызстанда жүрөм пока эле, конечно, пока что кете элекмин. Пока что ушул жердемин. Силерге жаңылыктардан айтайын. Жаңылыктар эмне кылып жүрөм? Кандай кылып жүрөм Кыргызстанда? Жакында мына девалды көрүп атасыңар, ушуну полный бузуп песке блоку менен көтөрөбүз, сонун кылып. Анан туугандар, өзүмө тапчан жасадым. Үйгө өзүмө жасадым, бирөөгө эмес, сатуу эмес, өзүм үчүн тапчан жасадым. Мында азыр бир качеляны дайрлап койдум. Өзүмө качеля кылам. И еще планда 2-3 күндүн ичинде мына девалды полный бузуп туугандар, песке блок менен өдө кылам, чтобы сосед не видно было, сосед көрүнбөйт, красивый кылып кылам. Аны кийинки видеодо кудай калса чыгарам туугандар, силерге көрсөтүп өтүп кетейин, бир бажокты бөлүшүп өтүп кетейин. Мынаны кылып коём туугандар. Эмне дейт? Шаты дейби, кандай дейсиз? Кимде кандай дейт? Короче, мен шаты деп койдум да. Буну эмнеге коюп алып, жигиттер эмнеге коюп, жүзүңдү тегиздеп, короче, кыркы дегенде бар жот кыла бересиңер. Мына жерди карагыла туугандар, уже оттор өсүп, огородду чөкөргөн жокмун, ушундай эле калды жигиттер. Анан дагы бир нерсе айтып кетейин туугандар силерге. Мына жерде 5 кой алып койдум жигиттер. Мына. Көрүп атасыңар, 5 кой алып койдум, ушул жерди жеп, тазалап дегендей. Горо өсүп атат. Горону бир силерге көрсөтүп коеюн, атмосфераны. Калбаптыр, балдарын жеп уже түгөт турган жерде. Кана. Ушул издегенде чыкпайт да, мына. Так. Мына жигиттер. Неге бойдок чыгыптыр туугандар? Ушул мага чыга берет, туура түшүнөсүңөр. Огород мощный,
свежий воздух. Кайф болот. Мыналарды карагыла. Койлор менен. Короче, ушундай нерселер кылып жүрөм туугандар. Жакында ушул планда пока что Москвага кетпестен ушул жерди бүтүрөйүн, анан Москвага айдайбыз. Девалды кылам. Песке болот көтөрөм. Анан мына жерди көрүп атасыңар. Мына үйүм болсо, мына жерде семет коям. Ушул жерге тегиз кылып семет коям. Азыр мынантип отторун алып коюп атам, тегиздеп. Анан тегиздеп туруп, мына девалды уруп атканда бул жерге секин семет коюп, тегиз кылып туруп, мына жердин навес менен тосуп коям. Красивый болуп калат туугандар. Эми эмне үчүн жашайбыз? Ушундай. Эми акчаны бир жерге иштетиш керек да туугандар. Ушинтип расход кылып атам. Мына девалга өзүнө бир 70 миң акча кетет экен. 70 миң эмес, короче. Канча уста, короче, бар жогу менен 100 миң. 100 миң эсептеп коюп атам да эми мына жерге семет коям, ошолор менен. Короче, 100 миң эсептеп атам. Акча бир болуп атат туугандар бул жагы. Только расход болуп атат. Не дейт? Акча таппайттан только расход кылып атам. Эми Москвада барганда табабыз акчаны. Пока что ушул жердемин. Азыр таксиге чыгабыз. Таксиге чыгып 1-2 саат иштеп, силерге көрсөтөм. Эмне болот, жумуштар, базар карконда эмне кептер, ошолорду тартып силерге көрсөтүп кетейин туугандар. Бойдок өтө страшно чыгып тур, эмнеге чыгып тур, жигиттер мени сүйөт, туура түшүнгүлө. Бир жоголуп, жок болуп кетет да, кайта бир чыгат. Ушундай экен, эмне кылайлы туугандар? Үйлөнгөн болсом деле ушундай болуп чыга берет. Анан ушул девалдарды кылам, навести кылам, дароза кылам. Дароза өзү бар, если жок кылам болбосо ушул кала берет. Просто дароза кылайын деп ойлонуп атам, хай-тек баягындай. Короче, современный. Люди хотят жить современно. И также я захотел что-то. В последнее время современно жить. Не знаю. Ушундай. Өзү акча түгөндү туугандар. Акчам калбады, ошо мына девалга эле акчам калды, ушуну кылам. Акча жигиттер, так, Лина чыгабыз. Фотоконтроль баш кылып койдум машинаны. Машинаны фотоконтроль кылып, баланста 100 сом акча бар экен. Көптөн бери иштебей атам, мына көптөн бери иштебей атам. Анан бонусту алып коюптур жигиттер. Так, Линия чыгып коюн, по пути айтып бердим. Заказ берип экен, күтөбүз. Азыр сайда турам. Атмосфераны карагыла туугандар. Мощно. Мына жерде адамдар коюп багып атат. Биз заказ күтүп атабыз. Биринчи заказды берип атат. Кайсыл жерден экен бул? Текебаев көчөсү туугандар. Кеттик биринчи заказга. Биринчи заказды алдык туугандар. Көптөн бери иштебей Яндекста. Эстен чыгып калыптыр. Анан Кыргызстанда намектер жаап коюн да. Анан Кыргызстанда туугандар. Кыргызстанда база коргондо билесиңер, Яндекста минималка болчу. Ар бир заказ 85 сомдон. Азыр аны алып коюп туугандар. Минималканы алып коюптур база коргондо. Минималка жакшы болчу, билбейм азыр кандай болот эми. Көптөн бери иштебей атам. Короче, бонус кылып коюптур. Билесиңер го, Москвада деле андай бар го, баягы 100 заказ кыл, 120 заказ кыл, 10 миң беребиз, 15 миң беребиз дегендей кылып коюптур да. Короче, база коргондо 10 заказ кылсаң 270 сом берет экен. Короче, 15 кылсаң 350 сом. Ошондой бонус кылып коюптур да. Яндекс хитрожопый билесиңер, андай кылып уже мына база коргондо Яндекс хит болуп, бардык Яндексте жүрүп атат го. Эми бонусту алып койду. Дагы кичинеден кийин бонус дагы мына 270 сом алып койду 10 заказга. Короче, Яндекс алдайт да в любом случае. Азыр бир заказ алдым тууганда плюс 10 менен
8 10 коэффициент менен иште берейинчи, көрсөтөм да силерге жигиттер эмне болот, кандай болот. Потому что бонус болгондо жакшы болот. Неге? Ар бир заказ 85 сом. Уже понимаешь, да, уже знаешь, сколько стоит. Уже билесиң канча турат бул заказ. Азыр билбейсиң да туугандар. Азыр 10 заказ кылып коюн, 270 сом. 270 алам деп кыйналып иштейсиң. Мынтип биринчи заказы кетип атам жигиттер. Көптөн бери иштебей истен чыгып калыптыр. Азыр базардамын. Сайда. Сайга суу келип калыптыр. То. Короче, өзгөчө кайф болуп атат. Биринчи заказ ошол базардан берди туугандар. Атмосфера бомба. Жигиттер, биринчи заказ алып келдим. Бешик Жон деген айылга алып келдим. 162 сом болду. Баланс 90 сом. Заказды завиштетип коюпмун. Бешик Жон деген айыл. Мына атмосфераны карагыла. Нерге токтоп бир көрсөтүп коюн да силерге. Нерге мынтип токтоп туруп жигиттер бир көрсөтүп коюн силерге. Ох, блин, мынаны карагыла, өтө сонун экен. Бешик Жондан ким бар? Жазып койгула, Бешик Жондан ким бар? Мощный экен, а? Погода менен. Кыргызстанга жетпейт да бар. 162 сом. 70 сом наличка берди жигиттер. 70 сом наличка. Калганына 90 сомду канча карта таштап берди. Өтө бир сулуу кызды алып келдим жигиттер. Өтө сулуу кызды алып келдим. Атмосфера бомба. Заказ бербей атат. Кой бул башка? Заказ бербей атат. Го туугандар. Кыргызстанда таксиде иштесең туугандар, айран чалап, мекен өндүрүш, мына карагыла, өзүбүздө чыгарат экен. Өтө сөнүн. Мынантип бир курт алып аласың жигиттер. И Яндекс бир заказ кылып коюп, ушинтип дам эле отура бересиң жигиттер. Өтө сөнүн, өтө мощно. Айран деген чалап, мына. Калампир менен ачык сонун. Драйв, Горилла. Москвада ичебиз го туугандар. А Кыргызстанда мынандай ичсең и ден соолукка пайда, и өзүбүздө бизнесте кичине бизнеске жардам беребиз да, короче, ушундай бизнес кылгандарга. Так, туугандар, көбү сурайт, кайсыл таксопарктан машина алса болот чака дегендерге номерин калтырып коюм жигиттер. Ушул таксопаркка чалып машина алсаңыздар болот. Таксопаркта экономдон баштап бизнеске чейин машиналар бар. Шахадан деп айтсаңыздар 2 күн бесплатный выходной, 2 күн бесплатный болот арендасы машинаны. 3-чү күндөн машинаны төлөштү баштайсыз. Эконом, комфорт плюс, там Camry, Optima, любой машина бар туугандар, экономдон баштайт. Китайский, там любой машина бар туугандар. Баргыла, ушул номер чалып сурап көргүлө туугандар, машина алсаңыздар болот жигиттер. Таксопарк Москвада жакында барсак чогуу иштешебиз. Ошол жерде силерге айтып өтүп кетем. Ушул таксопаркка чалып алгыла. Шаха деп айткыла, 2 күн выходной менен берет туугандар. И еще комментариясы болгондор дагы слабый комментарий болсо, такой легкий машина алсаңыздар болот. Мен сүйлөшүп койдум жигиттер. Кана жигиттер, ичип көрөбүз эми кандай экен. Мен иштим, дагы силерге видео камерага башка күндөр иштим да. Дагы мага жакты туугандар. Камерага просто ичип силерге ощущениени айтып коюн. Обед таксиста чекти ушундай болуп атат.
Кыргызстанда мекен өндүрүш өтө сонун. Айран чалап, ушуну иштеп чыккан адамга чоң рахмат. Шахадан от души. Кыргызстанда таксистер, силерге айтып өтүп кетейин. Яндексте иштесеңиздер, билесиңер, потому что Яндексте иштегендерди мен билем туугандар, өзүм деле Яндексте иштегенде кичине энергетик ичесин, уктап калбайын деп, адреналин, горилла, баягындай Red Bull дегендерди ичебиз туурабы? Ошондо мынандан бирди уруп койсоңуздар жигиттер. Ден соолукка пайда и Кыргызстанга кичине жардам бизнесмендерге. Мындай куртту бир салып аласың. Чалапты. О! Кыргызстанда жашоосуң. Чалап ич коюп жүрө бересиң, жеттим. Бир заказ кылып койдум. Туугандар, мындай серьезно айтайын, жалкоо болуп кеттим. Бир эле заказ кылып коюп, мынанта расход чыга элек уже. Бензин, мына чалап, алап, курт, короче, өлдү бар жок. Бир заказ кылып коюп отурам. Айтам го, мен таксиге туугандар акча үчүн эмес. Акча үчүн чыкпайм. Мен контент силерге тартам деп эле чыгам. Потому что бул жерде мен иште албайт экенмин. Мен Москвада Шереметового 2000 сом, Домодедового 2,5 сом деп айдап өргөнүп калгам. А бул жерде туугандар 20 сом туда, 30 рублей обратно болуп атат. Иште албайт экен туугандар. Мен көнүкө албайтам бул Кыргызстан такси. Курсакка жетпейт экен, курсактан ашпайт экен туугандар. Ата, мынантип багылса өзүмө чалап алып курт жеп жүрө берет экенсиң да. Лайктан басып койгула. Баарыңарга чоң рахмат. Падише кылып атасың. Кеттик, лине чыгайын, чото линеге чыккым келбей калды, мына чалаптан кийин. Эми туалет издеп калам го дейм. Чалаптан кийин туалет издеп калам го туугандар. Бизде проблема эмес туалет. Хажат дейби? О! Москвада жүргөндөр. Азыр ичим өтсө керек эми, шаха жетим. Адамды не дейт? Адамды ичсиз келет го, жаман ичесиң го. Мен дагы ичким келет дегендер көп болсо керек азыр Москвада. Жигиттер, силерге ошо мен дагы жүрөт элем Москвада. Азыр, конечно, Кыргызстанга келип алып мынантип ичип жүрөм. Жакында баардыгыбыз чогуу ошол жерде жүрөбүз. Келгиле, андайке чалып ичип кеткиле. Тойбойсуң го, тойбойсуң. Буну ичсең ичкиң келет го. Жети адам 93 сом болду. Так, туугандар, жумушту бүтүрдүм. Азыр келип уктайм уже болдум. Мына машинада кыйын болуп атат. Саат деле уже 9 болуп кетиптир. Алдыңгыдай иштей албай атам. Эртең мен күндүзү мен өзүм жумушум болуп, ысык болуп атат Кыргызстанда. Күндүзү вообще ысык, кечинде дагы ысык. Еще машина механики, Матиз. Конечно, таксиде кыйналат экенсиң бул машинадачы. Өтө кыйынчылык болот экен. Анан азыр кирип уктайм жигиттер, жумуш түгөттү, болушунча силерге тарттым, болушунча мындай связьда болуп турайын деп атам. Вообще Кыргызстанга келип туруп вообще жок болуп кетпейин деп атам. Просто силерге болушунча сүйлөп, контент тартып, видео тартып, силерге бир влог кылып коеюн деп атам. Азыр вообще жок болуп кетсем деле боло берет. Кыргызстанга келип вообще видео тартпай, Москвага барып видео тартсам болот. Ал не деген? Ал мени эл күзөтүп атат, мени эл колдоп атат, лайк басып атат. Короче, ушундай видео тартып жүрө беребиз. Пока что Москвага барсак, Москваны покорять этебиз. Московский таксистерден болуп, ошондой проблеманы тартабыз. Элге жардам беребиз, Москвага барсак. Көбгө жардам бердим Москвада, көп адамга. Бирөө адамдар билбейт экен жакшылыкты, туугандар. Серьезно айтайын, адамдар билбейт экен. Ушундай да. Эми бул мындай обидно болуп сүйлөп айтам. Обидно болуп сүйлөп атасыңбы, Шаха? Не, жалуешься, что ли? Не жалуюсь, просто образно. Мени канча адам көрүп атат мындай. Силер менен сүйлөшүп атам да мындай. Дәртлешип атам туугандар, дәртлешип атам дейби, не дейт ошондой.
Бардыңарга чоң рахмат туугандар, ушунчалык колдоп, лайк басып. Ассаламу алейкум. Кыргызстан, Россияда көрүп аткандар баардыгы эжекелер, карындаштар, братандар, байкелер, досторум, үкелерим, баардыгыңарга ассаламу алейкум шахадан, база коргондон. Баардыгыңарга ийгилик, ишти кылгыла. Ишти кылып, акчаны кылып Кыргызстанга кайткыла. Ушул жерде эле кылса болот. Жашоо тегиз деп коюп, ушул жерде жүрө беребиз туугандар. Ассаламу алейкум.